Assalamu alaikum. Kur'an sабагынын коноктору. Ош мамлекеттик университети Иман гимназиясы тарабынан уюштурулган Kur'an окууну үйрөнөбүз аттуу курсубузга кош келиңиздер. Даярдаган Бакирова Гүлшан. Урматтуу Kur'an үйрөнүүчүлөрү, биз буга чейин 2 сабакты өткөнбүз. Курсубуздун 2 сабагын өткөнбүз. Биринчи сабакта араб тилиндеги жалпы тамгаларды өттүк. Андан кийин ар бир тамганын туура аталышын өттүк. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда урматтуу Kur'an үйрөнүүчүлөрү, Kur'an сүйүүчүлөрү араб тамгаларынын жазылышы боюнча сабак өтмөкбүз. Араб тамгалары жана алардын жазылышы. Араб тилинде тамгалар сөздөгү ордуна жараша башында, ортосунда, аягында, формасы боюнча кээ бир айырмачылыктарга ээ. Тактап айтканда, бизде кыргыз тилинде же болбосо башка бир тилдерде тамгалар кандай жазылган болсо, ошол бойдон бардык учурда ошол гана тамга жазылат. Ал эми араб тилиндеги тамгалар бир эле тамга сөздүн башында, сөздүн аягында жана сөздүн ортосунда өзгөрүүлөргө учурап турат. Бул айырмачылыктарды түшүнүү Kur'an сөздөрүнүн мисалында үйрөнүлүүсү керек. Ошондой эле формасы боюнча тамгалардын айырмачылыктары толук үйрөнүлбөй туруп, кийинкиге өтпөө зарыл. Төмөндөгү таблицада орун алган сөздөр тууралуу тамгалардагы айырмачылыктарды көңүл буруп түшүнүңүз. Урматтуу Kur'an үйрөнүүчүлөрү, бул жерде ар бир тамганын сөздүн башында, ортосунда, аягында жазылышын карап көрдүк. Биринчи тамга билгениңиздердей алиф тамгасы. Алиф тамгасы сөздүн башында, ортосунда жана аягында келиши. Алиф тамгасы өзүнөн кийинки тамгага уланбай жазылган тамгалардын бирөөсү болуп эсептелет. Башкача айтканда, араб тилинде тамгалар бири-бирине уланып жазылат жана кээ бир тамгалар гана өзүнөн кийинки тамгага уланбай жазылат. Дагы бир эскертүү, билгениңиздердей, араб тилинде сөздөр оң жактан сол жакка карай окулат. Ошондуктан сөздүн башында келген алиф тамгасы өзүнөн кийинки дегенде өзүнөн сол тарапта турган тамгага уланбай жазылат. Ал эми сөздүн ортосуна келген учурда өзүнөн мурдагы тамгага уланып жазылышы мүмкүн. Ал эми өзүнөн кийинки тамгага уланбай жазылат. Ал эми сөздүн аягында болсо дагы толук түрүндө алиф тамгасы жазылат. Андан кийин хамза тамгасы. Хамза дагы бул негизи окулушу алиф сыяктуу болот, бирок жазылышында айырмачылыгы бар. Хамза бул жазылышында ар кандай абалда жазылышы мүмкүн. Жазылыштарын карап көрөлү. Бул жерде сөздүн башына келгени жана жалгыз өзү жазылган абалында келгени. Ал эми сөздүн ортосунда кээде ушундай абалда келип калат. Сөздүн аягында келгенде дагы жалгыз өзү жазылат. Ал эми кээде ушул эле хамза тамгалар менен келет. Тамгалар менен келгенде дагы алиф, вау жана я тамгалар менен келет. Алиф менен келгенде кээде алифтин үстү жагына жазылат, кээде асты жагына жазылып калат. Вау менен келген учурда дайыма вау тамгасынын үстүндө жазылат. Ал эми я тамгасы менен келгенде дагы я тамгасынын үстүндө жазылып калат. Кийинки
тамга бә тамгасы. Бә тамгасы негизинен толук түрүндө жазылышы ушундай түрүндө жазылат. Ал эми сөздүн башына келгенде бир тик чыгат, астындагы чекити коюлат жана өзүнөн кийинки тамгага уланып жазылат. Сөздүн ортосуна келген учурда дагы өзүнөн мурдагы тамгага жана өзүнөн кийинки тамгага уланып бир тик чыгат, андан сырткары астында бир чекити бар. Ал эми бә тамгасынын сөздүн аягында жазылышы толук түрүндө жазылат. Тә жана сә тамгалары дагы бә тамгасы сыяктуу болот. Өзүнөн кийинки тамгага уланып жазылат жана бир тик чыгып, үстүндө 2 точкасы болсо, бул тә тамгасы болот. Сөздүн ортосунда дагы өзүнөн мурдагы жана өзүнөн кийинки тамгага уланып жазылат, бир тик чыгат жана бул жерде үстүндө 2 чекити болот. Ал эми сөздүн аягында келген учурда кадимки толук түрүндө жазылат. Ал эми ушул эле тә тамгасы кээде тегерек та деп коет. Тегерек та абалында жазылат. Бул ушундай абалда тегерек жазылат дагы, үстүндө 2 точкасы, 2 чекити болсо, бул тә тамгасы болуп эсептелет. Андан кийинки сә тамгасы дагы кудум ушундай эле жазылат, болгону чекиттери менен айырмаланып турат. Жим тамгасы, жим, ха, андан сырткары дагы ха деген тамгабыз бар. Ал ха тамгасы жоон тамгаларынан болгондуктан азыр бул таблицада жок. Жим, ха тамгалары жазылышы окшош болот. Сөздүн башында жим тамгасынын башы жазылат дагы өзүнөн кийинки тамгага уланып кетет. Ал эми астында бир точкасы болсо, бул жим тамгасы экенин билебиз. Сөздүн ортосуна келгенде дагы өзүнөн мурдагы тамгага уланат, өзүнөн кийинки тамгага дагы уланып жазылат. Астында бир точкасы болгондуктан жим тамгасы болуп эсептелет. Ал эми сөздүн аягында өзүнөн мурдагы тамгага уланып толук түрүндө жазылат. Астында бир чекити болгондуктан жим тамгасы болот. Ушундай эле абалда ха тамгасы да жазылат. Ха тамгасынын эч кандай чекити болбогондуктан чекитсиз жазылат. Чекитсиз келген учурда демек бул ха тамгасы, тамактан кысылып чыккан ха тамгасы экенин билебиз. Андан кийинки даль тамгасына келели. Даль тамгасы дагы араб тилинде кээ бир тамгаларды айттык, өзүнөн кийинки тамгага уланбай жазылат дедик. Даль тамгасы дагы өзүнөн кийинки тамгага уланбагандыктан сөздүн башында, ортосунда жана аягында окшош эле жазылат. Болгону өзүнөн мурдагы тамгага уланып жазылат, өзүнөн кийинки тамгага уланбай калат. Көрүп турганыңыздардай, даль тамгасы өзүнөн кийинки, башкача айтканда, өзүнөн сол тарабында келген тамгага уланбай жазылат. Андан кийин заль тамгасын келели. Заль тамгасы дагы даль сыяктуу жазылат, өзүнөн кийинки тамгага уланбай жазылат. Даль менен айырмачылыгы үстүндө бир чекити бар. Өзүнөн кийинки тамгага уланбайт, өзүнөн мурдагы тамгага уланат жана сөздүн аягында дагы мына ушундай абалда жазылат. Ра тамгасы дагы даль, заль сыяктуу жана даль, заль, ра, зә тамгалары катарынан эстеп калсаңыздар болот. Өзүнөн кийинки тамгага уланбай жазылган тамгалардан бирөөсү. Ра тамгасы дагы өзүнөн кийинки тамгага уланбайт, өзүнөн мурдагы тамгага уланышы мүмкүн. Ал эми сөздүн аягында дагы ушул абалда келет. Зә тамгасы дагы ошондой эле өзүнөн кийинки тамгага уланбайт. Радан айырмачылыгы көрүп турганыңыздардай бир чекити бар.
чекити аркылуу демек өзүнүн ра тамгасынан айырмаланып турат. Сөздүн ортосуна келгенде өзүнүн мурдагы тамгага уланып, өзүнүн кийинки тамгага уланбай калып атат. Бул жерде көрүп турганыңыздардай за тамгасы сөздүн аягында, бирок өзүнүн мурдагы тамгага уланган эмес. Бул занын өзгөчөлүгү эмес, ранын өзгөчөлүгүнөн болуп турат. Себеби ра тамгасы өзүнүн кийинки тамгага уланбай жазылгандыктан, за тамгасы дагы бул жерде өзүнүн мурдагы тамгага уланбай калган. Башкача айтканда, араб тилиндеги тамгалардын өзүнүн мурдагы тамгасына карабайбыз, өзүнүн кийинки тамгасына карайбыз. Өзүнүн кийинки тамгасына уланып жазылабы, жазылбайбы? Ошол мааниге карайбыз. Андан кийинки тамга син тамгасы. Син тамгасы сөздүн башында келгенде көрүп турганыңыздай башындагы 3 тиши чыгат. 1, 2, 3 тиши чыгат. Андан кийин өзүнүн кийинки тамгага уланып кетет. Сөздүн ортосуна келгенде дагы өзүнүн мурдагы жана өзүнүн кийинки тамгаларга уланып жазылат. Болгону 3 тиши жазылып, андан кийин кийинки тамгага уланат. Ал эми сөздүн аягына келгенде толук түрүндө жазылып калат. Шин тамгасы дагы ушул син тамгасы сыяктуу уланат. Башында 3 тиши чыгат, өзүнүн кийинки тамгага уланат. Айырмачылыгы үстүндө 3 чекити бар. Сөздүн ортосунда дагы өзүнүн мурдагы жана өзүнүн кийинки тамгага уланып жазылат. Сөздүн аягында толук түрүндө жазылат. Ал эми шин тамгасынын са тамгасы менен айырмачылыгы, са тамгасында биз айттык 1 тиш чыгат жана үстүндө 3 чекити болот. Ал эми шин тамгасында болсо астында 3 тиши чыгат жана үстүндө 3 чекити болот. Кийинки тамга айн тамгасы. Айн тамгасын жазганда дагы бир аз айырмачылыктар болот. Айн тамгасы сөздүн башында жазылганда, ошол айн тамгасынын башы гана жазылат, өзүнүн кийинки тамгага уланат. Ал эми ортодо келген учурда мындай түрдө, башкача айтканда тегерек түрдө жазылып калат. Өзүнүн мурдагы жана өзүнүн кийинки тамгага уланып жазылат. Ал эми сөздүн аягына келгенде ошол сөздүн ортосундагы сыяктуу өзүнүн мурдагы тамгага уланган учурда туюк болуп калат башы жана толук түрүндө жазылат. А эгерде айн тамгасынан мурдагы тамга өзүнүн кийинки тамгага уланбаган, мисалы даль, заль, ра, за сыяктуу тамгалардан кийин келип калса, андай учурда айн тамгасы толук түрүндө жазылат. Кийинки тамга фа тамгасы. Фа тамгасы дагы сөздүн башында жазылган учурда фа тамгасынын башы жазылат тегереги менен, үстүндө 1 чекити кошо жазылат. Сөздүн ортосунда дагы өзүнүн мурдагы, өзүнүн кийинки тамгаларга уланып тегерек жазылат жана үстүндө 1 чекити болот. Ал эми сөздүн аягына жазылган учурда толук түрүндө жазылат. Каф тамгасы. Каф тамгасы дагы бир аз өзгөчөлүктөргө ээ болот. Тактап айтканда, каф тамгасы толук түрүндө ушундай түрдө жазылган болгону менен сөздүн башында бир аз өзгөрүүгө учурайт. Ушундай абалда жазылат. Сөздүн ортосунда дагы ушундай абалда жазылат. Бул сөздүн башына келгендиги үчүн өзүнүн кийинки тамгага гана уланып кетип атат. Бул жерде сөздүн ортосуна келгендиктен өзүнүн мурдагы тамгага дагы, өзүнүн кийинки тамгага дагы уланып жазылып атат.
Ал эми бул жерде сөздүн аягында келген учурда толук түрүндө негизги каф тамгасы жазылат. Кийинки тамга лям тамгасы. Лям тамгасы өзүнөн кийинки тамгага уланып жазылат. Сөздүн ортосунда дагы өзүнөн мурдагы жана өзүнөн кийинки тамгага уланып жазылат. Ал эми сөздүн акырында болсо толук түрүндө жазылат. Эгерде бир түз сызыктын үстүнө жазылган болсо, лям тамгасынын сөздүн башында жана ортосуна келген учурда ошол түз сызыктын үстүнө гана жазылат. Ал эми акырында толук жазылган учурда лям тамгасы сызыктын бир тарабы сызыктын үстүндө, бир тарабы сызыктын астына түшүп кетет. Лям тамгасы менен алиф тамгасын дагы көбүнчө алмаштырып алгандар болушу мүмкүн. Айырмачылыгы лям тамгасын өзүнөн кийинки тамгага уланып жазылат. Ал эми алиф тамгасын айтканбыз, өзүнөн кийинки тамгага уланбай жазылат. Кийинки тамга мим тамгасы. Мим тамгасы дагы сөздүн башында келгенде башы гана жазылат, өзүнөн кийинки тамгага уланат. Ал эми сөздүн ортосунда дагы өзүнөн мурдагы жана өзүнөн кийинки тамгаларга уланып жазылат. Тегереги гана жазылат. Ал эми сөздүн аягына келгенде толук түрүндө мына ушундай жазылат. Эгерде өзүнөн мурдагы тамгага уланып жазылган учурда ушундай абалда жазылат. Эгерде сөздүн аягында болсо дагы, бирок өзүнөн мурдагы тамгага уланбай жазылып калса, анда негизги мим тамгасы жазылат. Кийинки тамга нун тамгасы. Нун тамгасы дагы башындагы ба, та, са тамгалары сыяктуу бир тиш жазылат, үстүнө бир чекит коюлат жана өзүнөн кийинки тамгага уланат. Сөздүн ортосунда өзүнөн мурдагы, өзүнөн кийинки тамгаларга уланып жазылат. Андан кийин сөздүн аягында келген учурда толук түрүндө жазылып калат. Ха тамгасы, бул ха тамгасы ичтен чыккан ха тамгасы. Сөздүн башында кадимкидей ха тамгасы жазылат. Сөздүн ортосунда бир аз өзгөрүүгө учурайт. Бир түз сызыкка жазган учурда бир тарабы сызыктын астында, бир тарабы сызыктын үстүнө жазылып калат. Жана өзүнөн мурдагы, өзүнөн кийинки тамгага уланып жазылат. Ал эми сөздүн акырына келгенде мына ушундай абалда тегерек ха болуп жазылып калат. Андан кийинки вау тамгасы. Бул вау тамгасы дагы өзүнөн кийинки тамгага уланбай жазылган тамгалардын бири болуп эсептелет. Демек, урматтуу Кур'ан үйрөнүүчүлөрү, эстеп калсак болот. Алиф, андан кийин даль, заль, ра, за жана вау тамгалары бул 6 тамга өзүнөн кийинки тамгага уланбай жазылган тамгалардын бири болуп эсептелет. Сөздүн ортосунда дагы өзүнөн мурдагы тамгага уланат, өзүнөн кийинки тамгага уланбай калат. Ал эми сөздүн акырында дагы ушундай түрдө толук түрүндө жазылат. Я тамгасы, я тамгасы дагы ба, та, са тамгалары сыяктуу бир тиш жазылып, анын астына 2 чекит коюлат. Бул тамгалардын айырмачылыгын чекиттери менен гана айырмалай алабыз. Ал эми сөздүн ортосунда өзүнөн мурдагы, өзүнөн кийинки тамгага уланат. Сөздүн акырында болсо толук түрүндө жазылат. Эми урматтуу Кур'ан үйрөнүүчүлөрү, биз буга чейин ичке тамгалардын жазылышын көрдүк. Эми жоон тамгалардын жазылышын көрөбүз. Өткөнкү сабагыбызда айтып атканыбыздай 7 жоон тамга бар болчу. Ха тамгасы
Jim жана ха тамгасы сыяктуу жазылат. Сөзün başında, ортосунда, өзүнөн мурдагы, өзүнөн кийинки тамгаларга уланып жазылат. Болгону чекити жогорусуна коюлат. Эгерде чекити жогорусунда болсо, демек ха тамгасы экенин билебиз. Sad жана vad тамгалары дагы сөзүн башында ошол sad тамгасынын баштапкы бөлүгү жазылат. Өзүнөн кийинки тамгага уланат. Сөзүн ортосунда дагы өзүнөн мурдагы жана өзүнөн кийинки тамгага уланып жазылат жана тамганын баштапкы бөлүгү гана жазылат. Ал эми тамганын сөзүн аягына келген учурда толук түрүндө жазылат. Vad тамгасы дагы ошондой эле болгону үстүндө бир чекити бар. Эгерде бир чекити болсо, демек vad тамгасы болуп эсептелет. Андан кийинки тамга ta тамгасы. Ta тамгасында ta жана va тамгалары сөзүн башында, ортосунда, аягында дагы өзгөрбөй, ошол бойдон жазылат. Болгону айырмачылыгы өзүнөн кийинки тамгага уланат. Өзүнөн мурдагы жана өзүнөн кийинки тамгаларга уланып жазылат. Эгерде ушул эле абалда үстүндө бир чекити болсо, бул va тамгасы болуп эсептелет. Сөзүн башында, ортосунда жана аягында келгени ушул абалда келет. Кийинки тамга g'ayn тамгасы. G'ayn тамгасы сыяктуу жазылат. Башында, сөзүн башына келген учурда баштапкы бөлүгү жазылат жана үстүндө бир чекити болот. Сөзүн ортосуна келгенде туюк түрүндө жазылып калат, ал эми сөзүн аягына келгенде толук түрдө жазылат. Үстүндө бир чекити болгондуктан g'ayn тамгасы экенин айырмалап алсак болот. Ал эми qaf тамгасы, fa тамгасы сыяктуу, бул дагы сөзүн башында тамганын баштапкы бөлүгү жазылат жана үстүндө эки чекити болот. Fa тамгасынын айырмачылыгы чекитинде гана. Эгерде бир чекити болсо, fa тамгасы болот эле, ал эми эки чекити болгондуктан qaf тамгасы болуп эсептелет. Сөзүн ортосунда өзүнөн мурдагы, өзүнөн кийинки тамгаларга уланып жазылат. Ал эми сөзүн аягына келгенде толук түрүндө жазылат. Эгерде байкаган болсоңуздар, урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, бардык тамгалар сөздүн аягында келген учурда толук түрүндө жазылат. Тил учунда айтылган табыштар. Бул дагы өтө маанилүү бир тема. Бул сабагыбыздын уландысында сиздерге 3 тамганы белгилеп кетели. Бул дагы өтө маанилүү, себеби Куран окулган учурда сөзсүз маани беришибиз керек болгон тамгалар. Булар араб тилинде табыштар ичке жана жоон болуп экиге бөлүнөт. Бул табыштардын арасынан үчөөсү тил учунда айтылат. Мындай абалда айтылган табыштардын экөөсү ичке, бирөөсү жоон болуп айтылат. Тил учунда айтылган табыштарды адистин коштоосунда үйрөнүңүз. Бул 3 тамга fa, тилдин учу менен с тамгасын айтабыз жана ичке. Fa, андан кийин zal тамгасындагы тилдин учу менен z тамгасын айтабыз, ичке айтабыз. Zal, бул 2 тамга, ичке тамга жана жоон тамга бул zo. Тилдин учун 2 тишин ортосуна коюп, жоон z тамгасын айтабыз. Va, va. Жана булардын сөздүн башында, ортосунда, аягында келишин карап көрдүк. Демек, сабагыбыздын акырында, урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, сиздерге бышыктоо үчүн кээ бир мисалдар берилген жана бул мисалдарды карап,
өзүңүздөр кайсыл тамга кайсыл учурда сөздүн башында келгени, кайсыл тамга аягында келгени, кайсыл тамга ортосунда келгени, кайсыл тамга экенин өзүңүздөр видео сабагыбызды паузага коюп, ошол абалда ар бир тамганы карап көрсөңүздөр болот. Формасы боюнча окшош тамгаларды алардагы чекиттердин санына жана кайсы жеринде коюлгандыгына жараша жеңил эле айырмалоого болот. Мындай жагдайды эске алуу менен төмөнкү сөздөрдө кездешкен тамгалардын чекиттүү жана чекитсиз айтылышын айтыңыз. Биз сиздерге ушундай кээ бир сөздөрдү даярдадык. Өзүңүздөр ушул темада үйрөнгөнүңүздөрдү бышыктоо үчүн бул мисалдарды карап, бул сөздүн башындагы ушул тамга, ортосундагы бул тамга, аягындагы тамга ушул тамга деп өзүңүздөр ар бир өрнөктү карап чыгып, видео сабакты пауза кылып коюп, көрүп, андан кийин ар бир үйрөнгөнүңүздөрдү, бүгүнкү сабактан алган маалыматыңыздарды бышыктап алсаңыздар болот. Мына ушу менен бирге, урматтуу Куран үйрөнүүчүлөрү, биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнүбүзчө аман эсен туруңуздар.